Кыргызстанда аймактарды комплекстүү өнүктүрүү боюнча 2030 жылга чейинки мамлекеттик программасы иштелип чыкты. Документке ылайык бардык аймактар бирдиктүү, максаттуу өнүгүү программалары менен иш алып барышат. Ал тармактык жана ведомстволор менен пландар да жергиликтүү деңгээлдеги иш кагаздар менен өз ара байланышта болуп, мамлекетти өнүктүрүүнүн дагы бир фактору катары каралууда. Бул тууралуу экономика министрлигинде өткөн жыйында айтылды. Программанын негизги максаты ошол региондорго сунушталган адистештирүү боюнча сунушталган биздин изилдөөлөрдүн негизинде сунушталган тиркемеси бар. Ошого жараша биринчи четте ошол адистештирүүнү кластердик өнүгүүнү колго алыш керек региондор. Андан тышкары ошол региондордун бул адистештирүүнү боюнча биз 3 гана тармагын белгилегенбиз программада. Айыл чарбасын өндүрүштү жана туризмди өнүктүрүү боюнча. Андан тышкары башка тармактар да бар. Ошол башка тармактарда кандай потенциалдык мүмкүнчүлүктөр болсо, ошол мүмкүнчүлүктөрдү кошуп камтып программага киргизүү каралган. Андан тышкары бул программанын максаты ошол регион өзүн келечекте кайсы деңгээлде көрөт, кайсы тармакта өнүгүш керек, кандай деңгээлге чыгыш керек, ошонусун дагы элдин муктаждыгын, элдин келечегине багытталган программа иш-чараларды киргизиш керек. Региондорду өнүктүрүүгө багытталган бул мамлекеттик программа расмий кабыл алынаардан мурда бир катар райондордо пилоттук негизде сыноодон өткөн. Анын негизинде алгачкылардан болуп, Нарын облусунун Ат башы районунда жергиликтүү деңгээлдеги социалдык экономикалык өнүгүү аркылуу ишке ашырылган. Ага ылайык 2021 жылы жумушчу топ түзүлүп, 2022 жылы координациялык кеңеш калыптанган. Кеңешке жарандык коом, дыйкандар, ишкерлер, фермерлер кеңири тартылган. Андагы ар бир мекеме айыл өкмөтү өз тармагына жооптуу болуп, 5 жылдык өнүгүү багыттарын аныктаган. Бул программа иштеп чыгууда эң биринчиден биз Ат башыдагы коомчулук менен ишкерлер чөйрөсүн ушул программаны чогуу иштеп чыгууга тарта алдык. Жана биргелешип райондун ички ресурсун, ички мүмкүнчүлүгүн терең талдап, жанагы ошондой адам ресурстарын, ишкерликке болгон элдин умтулуусун баарын эске алуу менен биз программаны иштеп чыкканбыз. Бүгүнкү күндө программа бир натыйжалуу ишке аша баштады. 2024 жылдын жыйынтыгы менен биз программада камтылган 222 иш-чаранын ичинен 69 ишке ашып отурат. Мына бүгүнкү күндө биз бул программаны дагы толуктап, жаңы приоритеттер менен, жаңы долбоорлор менен, жаңы багыттар менен дагы толуктап иштер башталды. Мамлекеттик программаны ишке ашыруу үчүн райондор, шаарлар жана айыл аймактар экономика жана коммерция министрлиги бекиткен усулдук колдонмого таянып, өзүнүн өнүгүү программаларын иштеп чыгышы керек. Бул багыт өзгөчө жеке ишкерлерге пайдасы чоң. Анткени алардын баарын бир аянтка чогултуп, бирге иштөөгө өбөлгө түзөт. Бир аянтча толукташ үчүн бири-бирибизди керек болсо ишкерлер конкурент көрүшчү да. Өзүнүн бир 5-10 гектар бар, бирок башка бирөө менен тажрыйба, маалымат алмашууда айтпайт. Себептен аны конкурент көрөт. Анан ошол боюнча биз семинарлар уюштурдук. Биз бири-бирибизге конкурент эмеспиз. Биз бири-бирибиз менен мындай айтканда бир аянтчада чогулалы. Биз бир холдинг түзөлү. Себептен сырттан келген карда алчу продукцияны көп көлөмдө сурайт. Ал көлөмдү сен бере албагандан кийин кетип калат. Аны кетирбеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Көп көлөмдү беришибиз керек. Көп көлөм болсо бир адамдан чыкпайт. Себептен ага да финансылык каржы жетпейт. Ошондуктан келгиле биригели, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, бир нерсени ишке кылалы деп анан ушунун үстүндө иштелип, ушунун үстүндө жыйналыштар, семинарлар, окуу борборлор ошентип отуруп анан бир нукка түштүк. Бул программа мамлекет башчы Садыр Жапаровдун аймактарды өнүктүрүүгө багытталган жарлыгынын негизинде аткарылууда. Максаты региондорду социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүн ар тараптуу камсыз кылуу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.